Бул ирет майрамга келген энелердин саламаттыгына кам көрүлүп, алгач кан басымы, кант диабети текшерилип, андан соң салтанаттуу иш-чарага киришти. Көпчүлүгү алыскы тоолуу аймактардан күнүмдүк турмуштун түйшүгүн тарткан көп балалуу апалар. Чек арадагы Баткен облусунда 26 аял өкүл катары бүгүнкү салтанатка катышты. Аймакта көпчүлүк аялдар аз кандуулуктан жабыркашат. Зордук зомбулук боюнча алдын алуу боюнча дагы аялдардын кылган эмгеги чоң. Эми биздин Баткен облусунда дагы тамеки менен элдер жумуш кылышат дагы. Тамекинин дагы зыяндуулугу өтө чоң, айрыкча кыз келиндердин, болочок энелердин ден соолуктарына зыяндары көп таасир этет. Анемия, кан аздуулук боюнча деле болочок энелердин кан аздуулары дагы өтө көп. Ошо кан аздуулук боюнча деле көп проекттер ишке ашып жаткан учуру. Кыргызстанда аялдар орто эсеп менен 2 жаандан көп балалуу болушат. Активдүү төрөт курагындагылар 24 жаштан 40 жашка чейинкилер. Медициналык камкордук жетиштүү болгону менен өзгөчө элет жеринде ден соолугуна кам көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок аялдар басымдуулук кылат. 7 баланын энесимин, 56 неберенин, 4 чөбөрөнүн тайыны чоң энелермин. Мен ушул 19 жашыман баштап мамлекеттик кызматтарда иштеп келатам. 2008 жылдан баштап аялдар кеңешинин төрайымы болуп шайландым. Аялдар кеңеши былтыр коомдук каада салттык бийик кармап, аларды келечек муундарга жайылтууда басым жасап, улуттук кийим-кечектер боюнча бир топ иш-чараларды өткөргөн. Бул жылы аялдардын ден соолугуна кам көрүү милдетин алып, жерлерде дени сак жашоо үчүн медициналык көзөмөлдөн өткөрүү иштерин демилгелеп келет. Ар бир мамлекетте мен ойлойм, апалардын орду өзгөчө, ар бир үй бүлөдө апанын орду өзгөчө. Үй бүлө институту абдан маанилүү. Мамлекет үчүн, коом үчүн, анткени мамлекеттин пайдубалын үй бүлө түзөт. Коомдун пайдубалын үй бүлө түзөт. А үй бүлөдө эң бар кутуу болгон биздин апаларыбыз. Бүгүнкү иш-чарага 7 облустан 1000ден ашык аялдар келип, алар үчүн чакан концерттик программалар тартууланды. Жыл ичинде апалар өз аймагында аялдардын көйгөйлөрүн чечүү, айымдарды коомго кошууда активдүүлүккө чакыруу менен иш алып барат. Элиза Нурматова, Азамат Кадыр Токтоев, Ала Тоо 24.